Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен орфографиялык эрежелердин негизинде орден медаль наамдардын жазылышы боюнча сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе орден медаль наамдардын жазылышы кыргыз тилинде эгерде орден, медаль деген сөздөрдү жаза турган болсок, бул учурда орден жана медальдын аттары гана баштамга менен жазылып, калган бөлүктөрү кичинекей тамга менен жазууга жол берилет. Мисалы, Манас ордени дей турган болсок, бул жерде Манас сөзүн баштамга менен, ордени сөзүн кичинекей тамга менен жазабыз. Кыргызстандын эң жогорку сыйлыгынын аталышы бул бардык сөзү баштамга менен башталып жазылат. Мисалы, Кыргыз эл баатыры. Бул учурда биз бардык сөзүн баштамга менен жазабыз. Себеби бул Кыргыз Республикасынын эң жогорку сыйлыгынын аталышы болуп эсептелет. Ошондой эле Кыргызстандын ордендеринин аталыштары биринчи сөзү баштамга менен, калган бөлүктөрү кичинекей тамга менен жазылат. Мисалы, Манас ордени, Баатыр эне ордени. Баатыр эне ордени деген сөз бул учурда татаал сөз болуп эсептелгендиктен, биринчи сөзүн гана баштамга, калган бөлүктөрүн кичинекей тамга менен жазабыз. Кыргызстандын медалдарынын аталыштары баштамга менен башталып жазылат. Мисалы, даңк медали. Даңк сөзүн баштамга менен, медали сөзүн кичинекей тамга менен жазабыз. Ошондой эле ордендер сыяктуу медальдардын аталыштары деле татаал түзүлүштө келе турган болсо, анда биринчи сөзүн баштамга, калган бөлүктөрүн кичинекей тамга менен жазабыз. Мисалы, эне даңкы медали. Мында биз эне сөзүн гана баштамга менен, даңкы медали сөздөрүн кичинекей тамга менен жазууга жол берилет. Ардактуу наамдардын аталышында энчилүү аттар гана баштамга менен жазылып, калган бөлүктөрү наамдардын аталыштары кичинекей тамга менен жазууга болот. Мисалы, Кыргыз Республикасынын эл акыны. Бул учурда Кыргыз Республикасы сөзү мамлекетибиздин аталышы болгондуктан баштамгалар менен жазабыз. Ал эми эл акыны деген сөз бул наамдын аталышын биз кичинекей тамгалар менен беребиз. Ошондой эле дагы бир мисал келтирели. Кыргыз Республикасынын эл мугалими. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде Кыргыз Республикасынын деген сөздөр гана баштамга, ал эми наамдардын аталыштарын кичинекей тамга менен жазабыз. Эл чарбасынын тармактары боюнча берилген ардактуу наамдардын аталышындагы энчилүү аттар гана баштамга менен жазылып, ал эми наамдардын аталыштары бул учурда дагы жогоруда айтып өткөнүбүздөй кичинекей тамга менен гана жазууга жол берилет. Мисалы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер. Кыргыз Республикасынын сөзүн баштамга менен, ал эми калган бөлүктөрүнүн баарын биз кичинекей тамга менен жазабыз. Эл чарбасынын тармактары боюнча айырмалоо үчүн берилген наамдар кичине тамга менен жазылат. Мисалы, саламаттыкты сактоонун отличниги десек, мында биз саламаттыкты сактоонун отличниги 3 сөзүн тең кичинекей тамга менен гана жазабыз. Бул жерде энчилүү аттар кошо келген жок. Жөн гана наамдын өзү жеке келгендиктен, аны биз кичинекей тамга менен белгилеп жазабыз. Орден медаль наамдардын жазылышында дагы бир эске ала кетүүчү маселе бар. Бул жерде биз мисал үчүн энчилүү аттар менен же болбосо адам аттары менен келген наамдар бериле турган болсо, биз аларды баштамга менен жазабыз. Мисалы, Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы бар. Бул жерде биз Кыргыз Республикасы деген сөздү жана Токтогул сөздөрүн энчилүү ат болгондуктан баштамгалар менен белгилеп жазабыз. Ал эми андан калган бөлүктөрүн кичинекей тамга менен гана жазабыз. Ошондой эле Кыргыз мамлекетибиз бир нече жылдар бою СССРдин курамында болгону баарыбызга ачык айкын. Ошол учурдагы берилген наамдар ал орус орфографиясынын эрежесине ылайык жазылат. Мисалы, Ленин ордени. Бул жерде биз Ленин сөзүн баштамга менен, ордени сөзүн кичинекей тамга менен жазабыз. Айрым учурда орус тилиндеги наамдар же орден медальдардын аттары тырмакчага алынып жазууга жол берилет. Аны биз дагы ошол орус тилинин орфографиясына ылайык жазабыз. Мисалы, алтын жылдыз ордени дей турган болсок, бул жерде алтын жылдыз сөзүн баштамгалар менен жазып, тырмакчага алып жазабыз. Ардак белгиси ордени дагы мына ушул алтын жылдыз ордени деген сыяктуу гана жазылат. Советтер Союзунун баатыры деген наам болсо, бардык сөзү баштамга менен жазылат. Орус тили аркылуу өздөштүрүлгөн сыйлыктардын, наамдардын аталыштары баштамга менен башталып жазылат.
Мисалы, Нобель сыйлыгы. Нобель сөзү баштамга менен жазылат. Пушкин атындагы сыйлык. Пушкин сөзү дагы баштамга менен жазылат. Ал эми орден, медаль, наамдардын аталыштарын жазууда дагы бир айта кетүүчү негизги маселе бар. Бул уюм, мекеме же ишкана орден менен сыйлана турган болсо, бул учурда ордендин наамдын аталышын баштамга менен, ал эми калган бөлүктөрүн кичинекей тамга менен жазабыз. Мисалы, Ленин ордендүү Ош области. Бул жерде Ленин жана Ош сөздөрүн баштамга менен жазабыз, калган бөлүктөрү кичинекей менен. Себеби бул учурда Ленин жана Ош сөздөрү энчилүү ат болуп эсептелинет. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбыз мына ушуну менен соңуна чыкты. Алган билимиңиздер жугумдуу болсун.